Саламатсыздарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн чек ара маселеси жана ошондой эле биздин жерлердин, айрым жерлердин көп убакытка, көп жылдарга ижарага берилиши туурасында кеп кылмакчыбыз. Бул максатта биз студиябызга мурдагы вице-премьер-министр, саясий ишмер Бекболот Талгарбеков мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бекболот байке, мындай да сиз эми бул чек ара маселеси жана ошол союздан кийинки окуяларда мынакей вице-премьер-министр, министр болуп жүрдүңүз. Көп ушул маалыматтар, ошондой эле көп фактыларды билесиздер да. Ошон үчүн мен сизди ушул жакка чакырганымдын себеби да ошол болду да. Бирок ушул чек ара маселесин сөз кылууда эң биринчи ушул маселеде сап башында үзөңгү кууштурат да. Сөздү ушундан баштасак, сиз ушул боюнча эмне дейт элеңиз? Абдан жакшы суроо. Мен алгач мындай бир чындыкты айта кетким келип атат да. Бул чек ара маселесин чечүү бардык учурда оор. Мындай жакпайсың да. Бул ошон үчүн мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, парламент дайыма мындай жалтактап, коркуп, ушундан алыс болоюнчу мен чечпей койсом, кийинкилер чечер деген позицияны карманышат да. Жоопкерчиликтен качышат да. Анан эми баягы Кытай менен чек ара маселени чечүүгө ошол учурда керек болгон да. Анан мен ошо Кытай менен постсоветтик өкүлдөр кандай чечкени боюнча айтып кетейин да. Биз ал үчүн Россияны алалы. Россия менен Кытайдын ортосунда да чек ара талашы болгон. Эсиңиздерде болсо 70-жылдары СССР жашап турган кезде Кытай менен СССРдин ортосунда согуш болгон. Дамаск жарым аралы боюнча көп адамдар каза болгон. Эми ошол маселе кандай чечилди? Ошо талаш жер кандай чечилди? Кийин жаңы Россия 100% өткөрүп берди. 100% Кытайга өткөрүп берди. Себебинде бул Россия үчүн өз элинин тынчтыгы жана Кытай эли менен мындай жакшы мамиле өтө маанилүү болду да. Мына ойлоп көрсөңүз, мына ошон үчүн 100% өткөрүп берип атат. Эми Казак менен Кытайдын ортосунда чек ара да бар, талаш жерлер бар болчу да. Булар сүйлөшүү жүргүзүп 50-50 деген принципке токтошту да. Жарым-жарымдан. Бая талаш жерлерди бар союздан калган. Ошонун 50%-ын Кытай алды, 50%-ын Казакстан алды. Муну ошол паритеттүү, тең салмактуу, туура деп дүйнөлүк практикадан алганда абдан туура деп эсептөөгө болот да. Эми Кытай менен Тажикстандын да талаш жери бар болчу так, жерлери бар болчу да. Бул кандай чечилди так? Бунда Кытайлар 70%-ын алды, Тажикстан 30%-ын алды. Муну эми тажиктер кандай бааларын биз билбейбиз. Бирок биздин пикирде тажик тарап утулду деп айтсак болот да. Себеби дегенде 3-төн 2-син берип коюп, анан 3-төн 1-ин алгандын өзү кандай болгон күндө дагы бул начар факт деп эсептөөгө болот да. Эми Кытай менен Кыргызстандын талаш жери өзөңгү уш кандай чечилди? 70%-ын биз алдык, 30%-ын Кытайлар алды. Бул деген Россияга караганда дагы, Казакстанга караганда дагы, Тажикстанга караганда дагы алдаганча жакшы шарт менен алдык деп айтсак болот да. Анан эми ушуну бурмалашып, туура эмес болгон дешип жүргөн саясатчыларга таң каласың да. Бул бети жоктор деп эле ачык айтам да, бети жоктор так. Акмактар деп эле ачык айтам да. Мен Аскар Акаевден сурадым. Эми ушуну сиз жоопкерчилик албай эле кийинки президенттерге калтырып койсоңуз эмне болот эле? Ушул үзөңгү куштун айынан сиздин кадыр баркыңыз бир топ кетти. Акаев үзөңгү кушту сатып жиберди деп ушул кезге чейин айтып жүрүшөт депчи.
Качан сурап атасыз аны? Мен муну 2 ай мурун сурадым. 2 ай Жакында эле экен да. Жакында эле сурадым да. Анан ал киши айтты, менин ошол учурда чечип калайын деген себебим деди. Мен ошол кездеги Кытай элинин жетекчиси Зян Земи менен жакшы мамиледе элем дейт да. Ошону менен чечип калбасам, ал уже бийликтен кетип аткан. Кийин кандай болот? Кийин кандай болот? Ошондон мындай сарсына болдум дейт да. Анан мен Зян Земи менен абдан жакшы сүйлөшүп, анан айтып бердим дейт. Биз Кытай менен илгери деген биз жакшы мамиледе болгонбуз. Алмамбет деген Кытай болгон. Манастын оң колу болгон десем таң калды дейт. Ошону билбептир дейт. Ушундай жакшы мамиле кылып туруп, анан ошонун Зян Земиндин жардамы менен дейт. Анан ушул сурап, силер улуу өлкөсүңөр, территорияңар чоң, биз эми чакан өлкөбүз деп атып, көндүрүп, ушинтип чечкенбиз дейт да. Анан кээ бирлер былжырап жүрүшпөйбү? Үзөң куш сатып берген деп. Эми ал тарапта кимдер болгон? Кытай тарапта. Кытай тарапта бир менчик фирма, компания болгон эмес да. Кытайдын коммунисттик партиясы болуп атат да. Ушул коррупцияга каршы күрөшкөн боюнча дүйнөгө таанымал, атактуу Кытайдын коммунисттик партиясы кантип акайып акча берсин? Мына ошондуктан мунун баары ушак сөз. Жанагы саясатчылардын ойлоп тапкан жомоктору бийликти алыш үчүн, акайыпты кетириш үчүн. Чындыгында биз Кытай менен абдан туура чечкенбиз. Мына ошондон бери биз ынтымакта жашап атабыз. Эч Кытай менен чыр чатагыбыз жок. Мына ошону мен сизге айтып коеюн дедим. Жакшы, бирок мындай да, мынакей кечөөгүндө ошо согуш чыкты. Бул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда албетте бул кол салуу болду. Мынакей биздин жаш балдар, жай тургундар, аскер жоокерлерибиз каза болду. Бул дагы ошол чек ара маселесинен келип чыкты да. Анан кийин бул жерде биз Тажикстанда кандай бийлик экенин билебиз. Анан ал жерден жөндөн жол бизге кирип келбейт эле. Эми буну деген мына иликтөөгө алыш керек деп атат. Анан коомчулукта дагы мына дүйнө өзү көңүл бурду. Буга да иликтөө жүрөт албетте. Айтыңызчы, мына ушул Тажикстан менен берилип кеткен жанагы ижарага берилген жерлер бар да. Ушул боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Эмне дейт элеңиз? Мисалы үчүн Мургап, жерге таал боюнча мен сиздин пикириңизди окудум да. Ушул боюнча айтып берсеңиз негизи. Ошо сиздин суроого жооп берердин алдында мен дагы бул социалдык тармактардан бир сынды угуп атам да. Эмне үчүн 90-жылдары эле ошондо эле чечилип калбады. Ошондо эле Тажикстан менен болгон чек ара талаш маселелерди ошол учурда эмне үчүн чечкен эмес? Ошол кездеги бийлик, мисалы үчүн Акаевдин бийлиги деген сындар айтылып атат да. Мен ошого да жооп бере кетейин. Анткени Союз жаңы ыдырап, ошондо деген чек аралар такталып аткан. Ошондо эле бүтүрүп койсо болот деген пикирлер арбын. Ошондойлорду айтылып атат да. Ошондо мына бизде мына Кыргыз элинин акылмандыгы менен 90-жылдары Союз тараганда биз тынчтыкты сактап калдык, туурабы? Тынчтык, эл арасында ынтымак, мына ошол сакталып калды. Ал эми тажиктер болсо эки лагерге бөлүнүп алып, атуулдук согушка кетишти. Анда 100 миңдеген адамдар каза болгон, билесиз да. Эми ошол коңшу мамлекетибиз мурун бир союзда ынтымакта тууган деп жүргөн эл бири-бири менен кырылышып атса, бийлик дээрлик жок болсо, мындай расмий бийлик жок болсо, ошол учурда Тажикстанда. Анан биз ким менен сүйлөшөбүз? Анан биз кантип ошолор менен чек ара маселесин чечебиз? Алар өздөрү согушуп, алапайын таппай жатса так. Мына ошондо биз тескеринче Тажикстанга жардам берели деп, ошо Тажикстандан келген качкындарды биз кабыл алып турук да. Мына мен ошол кезде 92-жылы Айыл чарба министрлигинде жетекчи болуп турдум эле. Ошондо президент Акаев бизге тапшырма берген. Эгерде Тажикстандан качкындар келсе,
аларды кабыл алгыла, өзгөчө кыргыздар келсе, ошолорго жардам көрсөткүлө депчи. Менин эсимде бар, бир совхоздун директору келди мага. Ошо совхоздун директору экен, кыргыз экен. Бишкекке чейин келди. Мага келди. Мага келди. Менин кабинетиме келди. Анан айтты, ушинтип тиякта жашоого болбой калды. Өзгөчө кыргыздарга өтө кыйын болуп атат. Биз ушул жака көчүп келет элек депчи. Анан айтты, мен айттым, эми ошонун баарын көчүрүп келгенге бизде азыр мындай мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Өзүбүз кыйналып атабыз. Бирок менин жардамым ушул болсун дедим. Мен аны Айыл чарба министрлигинин бир вакансия бар эле. Специалист кылып кызматка алдым. А кезде тегил Союз жаңы тарап баарыбыз эле советтик паспорту көтөрүп жүрчүбүз. Баягы Кыргызстандын гражданы, Тажикстандын гражданы деген кирилек болчу. Ошо менен мен кызматка алдым дагы, анан кийин айттым, мына өзүң командировкага чыгып, бир эл убакта айыл чарба маселелери боюнча дагы аракет кылып, экинчи жагынан жер издегиле, качы көчүп келесиңер деп. Анан ошо мына жаңы жер Сокулук жактан, ошол жактан жаңы жер деген жактан табышып, орустар көчүп кетип атышкан экен. Мына ошол жерге бир топ кыргыздарды көчүрүп келген да. Бүгүнкү күндө ошол жерге таптан келгендер ошолор ошолорда жашап атышат. Ошол жерде жашап атышат. Эгерде ошол мурунку совхоздун директору угуп аткан болсо, балким бир телефон чалып коер. Ооба. Ошондуктан ошол кезде эмне үчүн Тажикстан менен чек ара маселелерин тактап койбодуңар деген жүйө суу кечпейт. Согушуп аткан элге эл менен кантип чек ара маселесин чечебиз да. Анан эми мына жаңы бийлик келди. Садыр Жапаров президент, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев. Мына булар шымалана киришти. Ошол Тажикстан менен талаш чек ара маселелерин болбосо муну чечиш керек болуп калды. Жаңжалдар көбөйүп кетти да. Ошо менен бирге Өзбекстан менен дагы. Өзбекстан менен анча көп жаңжал болгон жок, бирок талаш жерлер турат да. Анан эми Өзбекстанды менен кыскача эле токтолоюн. Алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар менен мындай бир жаңжал боло тургандай азырынча Кудайга шүгүр андай шарт жок. Анан Тажикстан менен эмне үчүн мындай маселе оорулап кетти? Эмне үчүн согуш чыгып кетти? Себеби дегенде биринчи кезекте ошол жаңы бийлигибиз бул жерден принципиалдуулугун көрсөттү. Алар бер деген жерлерин берген жок. Алар айтышты, тең салмактуулукта сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз, тең салмактуулуктарда чек араны тактайбыз деп. Мына ошондо булар чек ара маселеси боюнча утуруп каларына көздөрү жеткенде, булар провокацияга барышып, жана Головной деген суу бөлүштүргүч жери бар турбайбы? Ошол жерге мына ошол жерге биринчи кол салып жиберишти да. Эми бул азыркы бийлик эми бул сыр деп көбүнчө мындай элге ачык чыга албай жатышат. Бирок биз эми бийликте эмеспиз, биз айта берсек болот. Мен башка булактардан алдым, генералдар менен сүйлөштүм так, чек арачылар менен сүйлөштүм так. 24 жерден кол салышыптыр. 24 жерден кол салышыптыр так. Анан жакшы биздики мурунтан ошо чалгындоо кызматы жакшы иштеп, чек арачыларды Нарындан, Таластан, Көлдөн, Чүйдөн бар жерден алып барып койушкан экен. Ошондуктан биздин чек арачыларыбыз толук мындай жакшы даярдыкта турган экен да. Ошондуктан ошо кыска согуш болуп, бизден 3 жоокер каза болду. Тажиктерден 105 жоокер каза болду. Чын бекен? Чын. Бул чын. Мен ошо чек арачылардан сурасам, анын баарын видеого тартып алдык дейт да. Видеого тартып алдык. Эмне үчүн алардан көп чыгым болуп кетти? Себебинде алар атака кылышты да. Биздики коргонубузда засада жатат да. Алар келип чабуул коюп атышат. Түз жерден келип чабуул коюп атышат.
Бизди жашыруун жерде жатышат. Бирок ошол чек ара аскерлери дейт. Анан бирок ошонун арасында жалданма аскерлер дагы бар деп атат. Алар дагы толук мүмкүн. Алар да толук мүмкүн. Бирок бул жерде мындай да эки карапайым элдин кагылышуусу болгон жок да, чынбы? Ооба. Ооба. Булар кыр көрсөтүү үчүн атайын кол салды. Булар атайын кол салды. Атайын кол салды. Анан кийин жоокерлери кирип кол салып, жеңилип калгандан ызасына чыдабай, алар тынч жаткан айылга кол салып жиберишти да. Айылды өрттөп, кишилерди өлтүрүп, мына 2 жерден мина жарылган экен, ошодон айтышты, bir жерден 12, bir жерден 9 киши чогуу жаткан жерге мина түшүп, ушундай каза болушкан экен. Биздики 36 деп атабы, 36 тынч жарандарыбыз каза болуп кетпедиби, так. Анан кийин бул биздин жаңы бийликтин дагы ушу туура кылган ишин айта кетишим керек. Ошо биздин чек арачылар менен сүйлөшсөм айтып беришти. Чек арачылар булар суранышкан экен. Бизге уруксат бергиле, биз Тажикстандын территориясына киребиз депчи. Биздин тынч жаткан адамдарыбызды өлтүрүп жиберишти. Биз киребиз, биз да кирип атака кылабыз дегенде, биздики уруксат бербей коюптур да. Мына ушул жерден азаматтык кылышты да. Себеби дегенде анда бул кол салуу болмокто. Анда жок, кол салуу болмок эмес, бирок чоң масштабтагы согушка айланып кетмек да. Чоң масштабтагы согуш болду. Анан баягы согуштун башталганы унутулуп калып, анан уландысы жаман да. Ошондуктан бул жаңы бийликке мына ушул жерден биз рахмат айтышыбыз керек. Согушту токтотуп калганына. Демек баары туура болгон. Жок, туура болгон. Туура болгон. Ошол биз башка жагын сындасак дагы, мына башка эми жаңы бийликти сындай турган маселе көп эле да, туурабы? Баалар өсүп атат, элдин жашоосу оорлоп атат дегенде, бирок чек ара маселесинде булар абдан туура чечишти да. Анан мына ушул жаңжалдан бир чоң маселе калкып чыкты. Ал эмне маселе? Ал мына Мургап жана Жергетал маселеси. Муну 1924-жылы баягы Москванын чечими менен Тажикстанга берүү боюнча чечим чыккан экен. Анан чечим чыккандан кийин ушундай берилсин деп. Бирок алар мыйзамдар менен бекитилиш керек экен. Анан ошондо биздикилер каршы болуп, анан ошол мындай ратификация болбой калган экен да. Биз тараптан документ толук тастыкталбай калган экен. Юридикалык жактан бул жер 3 миллион гектар биздики бойдан калып калыптыр да. Анан баягы эми а кезде Союзда, Советтер Союзу. Анан жашап жүрө беришкен да. Аны ойлошкон деле эмес да. Ал жагын ойлогон эмес. Бир мамлекет болсок, бир мамлекеттин ичинде чек ара такталбайт да. Ошентип жүрө берген да. Эми бүгүнкү күндө Мургап, Жергетал юридикалык жактан толугу менен биздики да. Эми биз аны ал эми алар колдонуп, пайдаланып келе жатышат. Демек, ал ижарага да берилген эмес, ижарага да берилген Кыргызстан жери. Ооба, ижарага да берилген эмес. Жөн эле алар колдонуп келе жатат да. Демек, бүгүн кандай чечим кабыл алыш керек? Бүгүн кандай кылыш керек? Бүгүн мына биздин азыркы парламенттин жасай турган иши бул. Булар ошо документтерди алып чыгып, биз баарын тактап чыктык. Демек, бар ал документтердин баары бар. Ал документтин баары бар. Анан да бир нерсени айтып кетейин. 91-жылы Союз тарабадыбы? Беларусьта, Белоруске Пуша деп 3 президент жолуга калып так. Ошондо жазып коюшкан экен, чек аралар ошо факт боюнча, азыр факт кандай болсо ошойдон калат деп. Ошол учурдагы факт боюнча. Ошол факт боюнча калат деп койгон экен да. Анан кийин бул чечимдери жарабай калып, кийин атайын Алматыга чогулушуп, ал жерде дагы рамочный соглашение деген болот экен, бир жалпы деген эле сөз бар экен да, жалпы келишим деген сөз бар экен да. Ошондо дагы ушул факт жүзүндө деп жазып койгон экен. Демек, юридикалык менен факт жүзүндө дегендин айырмасы бар. Юридикалык деген мыйзамдуу, факт жүзүндө деген ал жөн эле баягы мыйзамсыз деген нерсе.
Демек, бүгін юридикалык жактан алганда Мурга менен Жергетал Кыргыздын жери, Кыргызстандын жери. Ал эми факт катары алганда алар убактылуу колдонуп жатышат. Демек, азыр эмне кылыш керек? Азыркы парламент атайын чечим кабыл алыш керек. Ошол документтерди көтөрүп чыгып туруп, чечим кабыл алып, бул Мурга менен Жергеталга расмий түрдө Кыргыздын жери деп таанып, биз 10 жылга ижара киргизиш керек. 10 жылдык мөөнөткө. Жана документтерди тиркеп туруп бар. Ошонун негизинде 10 жыл ижара киргизиш керек. Себеби азыр эле чыгып кет дегенде алар даяр эмес да. Анын үстүнө азыр мамилеси мындай болуп турганда дагы конфликтке барып калышы мүмкүн. 10 жыл ижарага убакыт берип, 10 жыл ижара берип, ижара акысын коюп, мейли символический болсун. Ижара акысын коюп, мына жылына мынча төлөп турасыңар депчи. Анын 10 жылдан кийин биз өзүбүз колдонобуз деш керек. Биз кайтарабыз эмес. Потом себеби дегенде бул өзүнүн жерде. Өзүнүн жерде. Биз өзүбүз колдонобуз мындан ары 10 жылдан кийин деген маселени коюп коюш керек. Болду, ушу чечим кабыл алынабы? 10 жылдан кийин бизге өтүш керек. 10 жылдын ичинде алар мындай тынчтыкта жашагысы келсе, эл аралык нормаларды сактаган өлкө болсо, анда алар 10 жыл аралыгында чечиш керек. Балким бир мектептерди, клубтарды же бир зданияларды көчүрүп кетишет. Салынып калган үйлөр болсо көчүрүп кетет. Балким айрым тажик улутундагы жарандар башка Тажикстанга көчүп кетишет. Мына ушул маселенин баары булар өздөрүнүн иштери. Жок, алар тажиктер кала берет. Ошо Кыргызстандын граждандыгына өтөт десе, ал дагы ага да каршылык болбош керек да биз жактан. Биз аны баарын тынчтык менен чечиш керек. Мына ушул чечимди кабыл алса, мына биздин азыркы парламент, бул парламент эми кыргыз элине көп касы иштерди жасады да. Ушул парламент кичине бир өзүн анча-мынча реабилитация кылат эле да. А эгерде бул маселени азыр чечпей койсо, азыр карабай койсо, анда бул парламентти биз чыккынчы деп айтышыбыз керек, ачык айтыш керек. Бул чыккынчы. Мына өзүнүн жерди, өзүбүзгө мында пайдаланууга шарт түзбөй койду деп биз муну келечек үчүн дагы айтыш керек. Биз эртелге чечебиз, бирок ушул парламентке ушундай тарыхый мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Жакшы. Бекболот байке, албетте мынакей сизди биз чакырганыбыз себеби да ушул болду да, сиз ошол союз таркагандан кийинки ошол бийлик башында келген кишилер менен ошондогу маселелердин баарын тең сиз көрүп билип жүрдүңүз да. Азыр мынакей жакшы маалымат айттыңыз чек ара маселелери боюнча. Эми бул мындай да тарыхта келе берет, бирок бул такталыш керек да. Сиз айткандай биздин жерлер кайра кайтарылыш керек. Бийликтин катасы болсо оңдолуш керек, бирок бул жерде эң негизгиси мыйзамдуу түрдө бул сиз айткандай Кыргызстандын жери деп атат. Албетте бул ынтымакта жана ошондой эле биргеликте чечиле турган маселе. Ошондуктан жерибизде, элибизде тынчтык болсун. Тынчтык болсо өнүгүү болот. Туура. Тынчтык болсо баардыгы жакшы болот. Мынакей азыр сиз айткандай азыр ушул жаңы бийлигибиз дагы көп аракеттерди көрүп атат да. Ошондуктан баардыгын эми убакыт чечет, баарына ошол жакшылык, үмүт менен артып турабыз. Сиздин ушул келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө ийгилик, үй бүлөңүз менен бакубатчылык каалайбыз. Аман болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер кезекте көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз болсо чек ара маселеси туурасында кеп кылдык. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу мурдагы вице-премьер-министр, саясий ишмер Бекболот Талгарбеков мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.